Бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси бул күнүмдүк оокатыбыз, күнүмдүк жеп аткан тамак ашыбыз, күнүмдүк колдонуп аткан күйүүчү май азыктары жалпысы келе ушул экономика багыты. Бул боюнча бизге финанс жана экономика мына жаңы экөө биригишти билесиздер. Финанс жана экономика министринин региондор аралык башкы башкармачылыгынын жетекчиси Зайниддин Жумалиев агайыбыз келип отурат. Зайниддин агай, куш келипсиз. Рахмат келип бергениңизге. Жумуштарыңыздар бүгүн көп болуп атат. Себеп дегенде ошол жаңы бийликтин келиши менен жаңы саясат жүргүзүлүп, оптимизациялоонун негизинде финанс жана экономика министрликтери бирикти. Анан бул биригүүгө кайсы бир деңгээлде дагы өзүнчө бир сын пикирлер айтылып атат. Сиз ушул секторда көп жылдан бери иштеп, ишмер жүргүзүп жатасыз. Кандай болот ушу биригүүнүн жолдору кандай болот? Бир ай убакыт берилиптир. Бир ай убакыт эмнеге берилди сиздерге? Эми азыр баягы уюштуруу маселелери азыр абдан кызуу жүрүп атат. Ошо ар бир эми мурун болсо экономика министрлиги эле болуп аталып жүрсө, азыр болсо экономика жана финанс министрлиги деп аталып калды. Ошон үчүн бул жерде эки министрлик, чоң министрликтер кошулуп аткандыктан, анан биздин алдыбызда дагы министрликтин алдына 3-4 чоң баягы дагы мамлекеттик органдар биздин алдыбызга келип атат. Буга чейин ошо правительствонун алдында болгон эмелер, бул 4 деген экономика жагынан, финанс жагынан дагы бул абдан чоң министрлик болуп эсептелет. Эми мунун баары тең эле ошол мурун деле ошондой эле иш алып барчубуз. Анткени баягы политика ошо экономика министрлигинин алдында болгондон кийин ошол эле саалык инспекциясы же болбосо бажы инспекция, булардын баары тең антимонополия, гос собственность, ошолордун баары эле биз менен чогуу эле кызматташып жүргөн мамлекеттик органдар болчу. Бирок алар өкмөткө карачу да. Азыр экономика жана финанс министрлигине карап атат. Азыркы учурда ошол уюштуруу иштери, ошол штаттык түзүмдөрдү, ошол эле биздин функциялар дагы көбөйүп атат. Ошолордун баарын тең азыр жазып, ошолорду талкуулап өкмөттүн кароосуна берилип атат. Мына бул жактан сиз ушул министрликке карата региондор аралык башкы башкармалык деп жазылып турат да. Бул сиздердин негизги функционалдык кызматыңыздар, негизги аткара турган иштериңиздер кайсы багыттарды, кайсы секторлорду камтыйт ошондо? Эми бул жерде мындай да, мисалы үчүн биздин ошо башкармалыгыбыздын бөлүмдөрү ар бир областтарда бар да. Алар болсо 5-тен 4-төн ар бир областта биздин ошо кызматкерлерибиз иш алып барышат. Штаттык эмеси бар да, штатыбыз бар. Анан алардын милдети бул, мисалы үчүн Чүй областын алып карай турган болсок, Чүй областындагы бардык ошо реальный сектор деп коебуз. Ошонун ичинде кандай экономика жагынан кандай өсүштөр болуп атат, кандай кемчиликтер болуп атат, же болбосо кандай бир жардам, экономика жагынан жардамдар керек. Андан тышкары ошол жердеги баалардын турукташып турганы, же болбосо өсүп кетиши, же болбосо түшүмдүүлүк эмнеге аз болуп калды, эмне үчүн бир предприятие туруп калды, анын себеби эмне? Биз ошонун баарын тең ар бир ай сайын бир анализ жасайбыз да. Ошол анализден анан кийин баягы көргөзүлүп турат да. Бул мындай себептен, бул мондай болуп атат. Тигил жерде мисалы үчүн предприятие ишкана иштей албай атат, же болбосо ошонун ар кандай бир себептерин биз изилдеп чыгып, анан биз көбүнчө ошол жардам катары, мисалы үчүн жардам
мындай биз өзүбүз айтабыз да, ошо жетекчилерге же болбосо ошо заводдун же башка эмелердин жетекчилерине кайрылабыз, же болбосо аларга баягы көмөктөшүшүбүз керек болуп калган учурлар дагы бар да. Ошол мезгилде эмне кылышыбыз керек, өкмөт тарабынан кандай жардам керек деген бир маселелер туулса, биз ошолорго жардам түрүндө дагы бергенге даярбыз, берип жүрөбүз да. Эми мына сиз дагы ошо негизги көйгөйлөр айтып кеттиңизби? Эл арасында мамлекеттин, бийликтин эң негизги бирден бир максаты бул элдин курсагын ток кармаш, айлык маянат, социалдык төлөмдөр жана башка айтканда мунун бардыгы экономика. Анан ал эми эл арасында ошо экономика деген эле биринчи кезекте суу майдын, нандын, дасторкондогу эң баягы дан азыктардын, сүт азыктардын, эт азыктардын ошо баягы баалары болуп атат да. Бүгүнкү күндө интернеттер жакшылап мониторинг кылып атасыздар. Бүт эле жерде ошол баалар асманды чапчып атышат. Марипов мырзанын айткан сөзү элдин да бир аз туура эле айтты негизичи. Оор, ооба 5600 сомго жашаган оор деп. Бирок элдин курсагы ачка түшүнүп турасыз. Курсак ачка кишинин кыжыры да кайнап турат да. Түшүнүктүү нерсе, байламтасы күчтүү. Анан ошол боюнча кандай пикир айта аласыз? Жалпысынан баалардын өсүшүнүн негизги себептери эмне деп атат? Бул саясий кризиспи же дүйнөлүк постпандемийный көрүнүштөр болуп атабы же бардыгы кошулганда себептери чыгып атат? Анан муну канткенде биз басаңдата алабыз? Буга кандай аракеттер жасалып атат? Эми бул жерде абдан эле мындай көлөмдүү суроо берип атасың да. Чын эле бул баягы пандемиядан эң биринчи бул Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзү боюнча бул чоң ушу оору болду да. Бул жерде дүйнө жүзүнүн баары, ар бир мамлекет бекинип алды. Мына былтыркы жыл нерсени айтып атам. Соода жүрбөй калды. Чек аранын баары жабылды. Ар бир самолеттун каттамы же болбосо баягы машина менен жүк алып келгендердин баары тең кээ бирөө токтоп калды. Андан кийин баягы мына бизде сентябрда, 10 сентябрда мисалы үчүн Торгарты ачылды да, вот ага чейин токтоп турду да. Бирок ачылгандан кийин деле пандемия өзү токтогон жок да. Өзүңөр билесиңер, эми Кыргызстанда дагы, башка мамлекеттерде дагы, Европада дагы. Анан Кыргызстан өзү баягы көбүнчө сооданы сырттан алып келет да, өз товарларды. Бул бизде мисалы үчүн ошол эле силер айтып аткан суу майга токтоло кетсек, бул Кыргызстанда бир былтыркы жылы бир 7000 тоннанын тегерегинде биз өзүбүздүн ошо ички майыбыз менен камсыз болдук. 7000 тоннага болгону да. Калганын баарын тең биз алып келип аттык. Мына биз 44.000 тонна май алып келдик былтыркы жылы. Мына ошондо эми мындан дагы бир 60-70 миң тоннанын тегерегинде керек боло турган болсо Кыргызстанга суу майы да, ошонун бир 10%ке жетпеген майды өзүбүз чыгарабыз дагы. Калган бардыгы сырттан алып келинет. 90%-ин мына башка жактан алып келип атабыз. Бирок ошо баанын көтөрүлүп кетиши бул ички рыноктон эмес, сырткы ошо алып келип аткан биздин поставщиктер ошолордон көп мындай зависетип атат да. Анткени ошол эле Россияда деле, Казакстанда деле баалар көтөрүлүп атат. Бул бир эле Кыргызстан ичинде көтөрүлгөн жок, баардык жерде баа көтөрүлүп атат, дүйнө жүзү боюнча көтөрүлүп атат. Анан булардын баары тең ошол ички рынокко келип эле ошо баага келип такалып калып атат. Экинчи бир чоң дагы бир маселе бул биздин сомубуздун курсу өйдөлүп кеткенинде. Мисалы үчүн 69 болуп атса, азыр мына 84,5 болуп атат да, 85ке жетип турат. Ошол
Бул дагы ошол биздин сырттан алып келип аткан товарларыбызга баасы көбөйүп аткан ошол. Бул бир эле суума эмес, мындан башка дагы кант, биздин кумшекерди дагы ошондой эле. Бирок кумшекерге токтоло кетсек, мисалы үчүн бизде Чүй областында эгерде 19-жылы бир 14,5-15 миң гектардын тегерегине кант кызылчасы айдалып, биз ошондон 2 заводубуз, это Кайынды кант, ошондой эле Кошой Сокулук районундагы 2 заводдон чыгарган кумшекерибиздин көлөмү бир 98 миң тоннага чейин жеткен да. Бул эмнени айтып турат? Бул где-то бир 90%ке чейин биз өзүбүздү камсыздандырганга үлгүргөнбүз да. Бул 2-3 жылдын эмеси ошо бир 100 миң, 90 миңдин тегерегиндеги кумшекер алып атканбыз. А былтыр болсо ошол кумшекерди мына былтыркы жылдын 20-жылдын урожайы менен биз бир 52 миң тоннанын тегерегинде гана алып калдык да. Мына бул дагы почти бир 50% болуп атат. А 50%-ын башка жактан алып келгенге биз мажбур болуп атабыз да. Сырттан алып келгенге. Агай, сиз жана экономист катары билесиз да, бул экономика деген бул татаал бир организм, адамдын баягы тулку боюнда эледичи. Бул жакта башталган процесстер сөзсүз түрдө башка бир жеринен чыгат, ушундай бир чырмалышкан чоң бир субстанция десек да болот да экономиканын. Жөнөкөй карапайым элдин урматтуу өкмөт, бийлик биздин тамак аш продукциянын баасын төмөндөтүп бергилечи деген бир талап болуп атат да. Экинчи талап маянандыгы жөнүндө дагы ал жөнүндө да көп эметип элекпиз да. Сиздин бажомолуңуз боюнча өкмөттүн бүгүнкү жасап аткан саясаты, бүгүнкү кылынып аткан ошол оптимизация, реструктуризациянын негизинде качан ошол элдин суроо талабы ишке ашат деп мындай божомолдоп айта аласыз? Мен ушу бир нерсени ар дайым айтып келем да. Мисалы үчүн ошол эле биздин ишкерлер болобу, же болбосо ар бир жаран болобу, биз биринчи өзүбүздөн баштасак дейм да. Вот мына мен ишкермин. Мен налогту кандай төлөйм? Же болбосо мен эл ташыйм, машинам бар. Же болбосо мен дагы башка бир ишкерлик кылам. Мен ошону туура төлөп атамбы? Ар дайым төлөймүнбү? Ошо төлөмүм канча? Деген бул эң биринчи суроо өзүбүздөн башташыбыз керек да. Анан эгерде биз өзүбүздүн өкмөттүн капчыгын айта турган болсок, бюджетин да, ошол бюджетте мына былтыр 29 миллиард сом дефицит бюджет болду да. Эми былтыркыны биз баарыбыз түшүнөбүз. Былтыр ишкерлер да иштей албай калды жакшы. Соода дагы аз болду. Бир эле пример, эгерде биз 2 миллиард доллардын тегерегинде товарды Кытай эл республикасынан Кыргызстанга алып кирип жүрсөк, кирип атсак, биз былтыр 3 эсе аз келди да. Анын эмес айтып берип атам да. Ошонун зыяны, ошонун кедергиси да бүгүнкү акыбал. Азыркы ошолордон чыгып аткан зыяндар мына аз болуп атат. Анан мен дагы эле ошол өзүбүздөн баштасак да. Анан бизде көмүскө деген экономиканын эмеси бар да. Эми муну баарыбыз Кыргызстанда баары билет. Бул финансовый институттар дагы алар дагы айтып атат. Бир мен эми азыр мындай эле айтайын, бир 30%-ын тегерегинде да. Бул эгерде биздин бюджет бир 2 миллиарддан ашык доллар болуп атса, 170-180 миллиард да. Эгерде дагы бир 30%ды кошо турган болсок,
бизде жанагындай дефицит бюджет болбой, профицит менен ошол убакта анан кийин так бизде могу 10 миллиард же 20 миллиард же 30 миллиард ашып калды. Биз ушуну пенсияны мынчага көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Же болбосо жанагы соц выплаталарды муну дагы 5 эсеге көбөйтсөк болот деген мүмкүнчүлүк анан ошондо пайда болот эле да. Көмүскөнү эми өзүңөр билесиңер, ар кандай жол менен ошол алынбай калып атат. Ал жагы саясий талаага өткүзүп атпайбы көмүскө экономиканын үлүшү? Эми мына ушунун баары тең баягы биздин экономикага чоң таасирин тийгизет да, тийгизип атат. Ошон үчүн бул бир эле өкмөттө иштегендер же өкмөт башчысы же болбосо ушу өкмөт эле эмес, муну жапыр ушу баардыгы ошо биздин эл менен кошо деп атасыз. ишкерлер менен кошо. Ишкерлер салык төлөөчүлөр менен кошо деп атасыз. Салык төлөөчүлөр. Агай, мындай болуп атат да. Баары айланып келип жанагындай эме. Анан эми бул бир эле биз ошолорго эле шылтап коюп отурган жерибиз жок. Ошо өкмөт деле ошону абдан түшүнүү менен эле карап атат да. Мына биз мисалы үчүн бир жылда бир 6,5 миллиард сомдун тегерегинде бул Айыл банктын через Айыл банк аркылуу жана кредиттер, бул жеңилдетилген кредиттер да. Ошол 6% бар, 8% бар, анан мал алабыз дегенге 10%ке чейин ушундай кредит бөлүнөт. Бул 3 жылга чейинки ар кандай эме срок менен да. Ошолорду алып жылына бир 6,5-7 миллиард сомго чейин ошондой кредит бөлүнөт. Бул бир эле Айыл банк эле эмес, башка РСК банк бар. Андан тышкары Кыргыз-Орус фондусу бар. Ал жерде мына башында 500 миллион доллар менен түзүлгөн Кыргыз-Орус фондусу. Ошонун азыркы учурда ушу бир 400 миллион доллардын тегерегинде айланып кредит бөлүнүп, миңдеген проекттер иштеп жатат да. Бул дагы льготный кредиттер. Мына бул дагы түрткү, бул дагы ошол өкмөттүн кылып аткан аракеттери. Эми ошол бөлүнүп аткан кредитке бөлүнүп аткан акчалар жетеби же жетпейби бул маселе да. Мына ушул жерде дагы чын эле бул кредитти мисалы үчүн ошол дагы бир эсеге көбөйтсө боло тургандай да. Эми аны биз эле өкмөт эртең эле көбөйтүп беребиз дей албай атпайбыз. Анткени өкмөттө дагы ошол акча, ошо каражаты тартыш болуп атат. Бизде баягы социально ориентированный бюджет деп аталат. Туура. Эң биринчи ошо бизге ошо мектеп, ошол эле бала бакча, больница, мына былтыр эле 4 чоң Нарындагы, Оштогу, Бишкектеги жана инфекционный больницалар салынды да. Буларга бир 200 миллион сом тегерегинде акча жумшалды. Андан тышкары канча больницалардын баары тең ремонттон өттү. Канча больницалар, 27 больницага жана кислородный концентрат деп ошонун установкалары коюлду. Булардын баары чоң акча менен бүтүп аткан нерселер да. Агай, сизге бир жыйынтыктоочу суроо, эгер мүмкүн болсо, мындай кыскара жыйынтыктап жооп берип койсоңуз, жана сиз айтпайсызбы, салык төлөөчүлөр, ишкерлер салыгын төлөгөндөн баштаса, бул дагы бир салык
төлөө маданияты жогоруласа деп атасыз да жалпысынан. Себеп ошол акча барып бюджетке конот, бюджеттен анан ары анан тамыр болуп жайылат да. Анан бирок билебиз да баарыбыз, бийликке болгон, өкмөткө болгон ишеним абдан пайызы аз. Ишеним болбогон жерде келишим дагы болбойт да. Анан ошол багытта мына баарыңыздар бириктиңиздер, эми ушул жана кыскача өкмөттүн негизги багыты ачыктык болуш керек да. Ошол саясатты сактайын деген ниетиңиздер менен турасыздарбы бүгүн? Эми албетте өкмөт эч качан бир нерсени ошол элден мындай көмүскөдө калып калсын же болбосо ошол билбей эле койсун деген бир да мындай ой жок болуш керек, андай болбошу да керек да. Экинчиден ошол эле мен жанагы айтып аткан именно иштеп аткандардын салыгы эмес, иштеп анан кийин төлөбөй жаткандардын салыгын айтып атам да. Эми көп эле баягы көрүнүп деле жүрөт алар андай эмелерчи. Ошол бир жакшы, мен дагы бир жолу ошо айтып атканым, ошон үчүн ошо бир патриоттук бир сезим болсо деген ойда. Өкмөт албетте баягы көзөмөл дагы болуш керек. Экинчиден ошо өкмөткө дагы ошол биздин эле жарандарыбыз жардам болуш керек. Жардам деген ошо өзүнүн баягы закон ченемдүү, мыйзам ченемдүү иш менен алектенип, положенный баягы эмесин, налогторду төлөө. Ошондо гана биз жанагындай бир жетишкендиктерге же болбосо жанагындай маянаны көбөйткөнгө, пенсияны көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк алынат да. Мындан муну биз туура жыйынтык чыгарышыбыз керек да бул нерседен. Азыр мен элдерди түшүнөм. Туура эле жана 5,000 миңдин тегерегинде акча менен азыркы шартта жашоо абдан эле кыйын. Бирок ага карабастан Кыргызстанда чоң мындай келечек бар деп ойлойм да. Келечек бар, анткени ошо биздин эле өзүбүздө колдонулбай жаткан көп мындай производственный мощность деп да. Биз өзүбүз эле суу майды чыгарганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биз өзүбүз сүт менен, ун менен, май менен, кумшекер менен баягы күнүмдүк керектелүүчү товарларды өзүбүз мындай өзүбүздү камсыздандырып алганга жакшы эле бир возможность бар. Буга мына азыркы жердин 80-85%-на чейин жеке менчик. Каалаган нерселерди тиксе дагы болот, ошону өндүрсө дагы болот да. Сизге чоң рахмат айтабыз. Силерге күч кубат берсин. Себеп дегенде чоң жоопкерчиликтер турат алдыңыздарда. Финанс жана экономика министрликтери бириккен, ошол бириккен финанс жана экономика министрлигинин региондор аралык башкы башкармалыктын жетекчиси Занидин Жумалиев агабыз бизге өкмөт тарабынын позициясын айтып берди. Рахмат. Биз болсо эфирибизди жыйынтыктайбыз. Иш күндүн кечи телебөрүсү бүгүн жалпысынан Кыргызстанда болгон экономикалык абалдын, кырдаалдын ар тарабынан жаштардын көзү менен, эксперттердин көзү менен жана өкмөттүн көз карашы менен талдыганга аракет кылып көрдүк. Биз да сиздерге келаткан кечиңиздер көңүлдүү уланышын каалайбыз. Дайыма дасторконуңузга нан болсун дагы, дан толсун. Канткен күнү дагы биз буга чейинки тарыхта мындан дагы оор күндөрдү өткөргөнбүз. Буюрса ынтымакташып, бирибизге маданият, мамлекетибизге бир жогорку маданият менен, жакшы бир түшүнүк менен мамиле жасап, сөзсүз түрдө жаңылануу дооруна түшөбүз деп ишенем. Анда эмесе эмки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.